Allahumma barik lana fiha деген дуаны оқимыз. Қайсы аймақты көздеп барып жеткен болсақ, Алла Таала ушул аймақта береке берген деп. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Урматтуу момун мусулман туугандар. Баса белгилеп айтам, момун мусулман туугандар. Момун мусулман эместер, дин бузарлар буга тиешеси жок. Алар убактысын коротпой, башка лентаны өткөрүп салып башка нерсени көрө берсе болот. Мен момун мусулмандарга кайрылып атам. Чымчык сойсо дагы касапчы сойсун дейт. Азыркы кырдаалда ар ким өзүнүн адистигине жараша кеңеш берсин. Мен мынтып аттыгин деп жашындап айта албайм, себеби мен адис эмесмин. Мен өзүм адистигим боюнча баарыңыздарга жана өзүмө эскертүү иретинде эскертем. Бир суроо. Мусулмандын эң күчтүү куралы эмне? Түрктөрдүн куралы азыр. Жок. Орустук жок. Американыкы жок. Акыйдаң бузулат аны эң күчтүү десең. Мүмкүн армада, Калашников, байраклар, Искендер кой жок. Булар күчтүү курал эмес мусулман үчүн. Мусулман үчүн күчтүү курал дуа. Мына ушундай ишенимде болушубуз керек. Дуа эң күчтүү курал. Не үчүн? Себеби мусулман качан дуа кылганда бир канча чоң асыл сапаттарды, Аллах Таала сүйгөн сапаттарды өзүнүн жүрөгүнө чогултуп туруп анан дуа кылат. Биринчиден таваккул, Аллахка таянат. Аллахка таянбаса, эмне үчүн куру колун көтөрүп алып жалынат? Аллахка таянып туруп, демек таваккулду аткарды. Алла Таала таваккал кылгыла дейт. Мага таянгыла дейт. Экинчиси, үмүтү бар адам, Аллахтын рахматынан үмүт үзбөгөн адам дуа кылат. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат, Аллахтын рахматынан үмүтүңөр үзбөгүлө дейт. Балким биз азыр Аллах Таалага Рамазандын күнүндө көңүл бурбай аткандырбыз. Аллах Таала тарапка таважжух кылбай аткандырбыз. Барыңыздарды көңүлүңүздөрдү дуага бурам, урматтуу туугандар. Биз дуада бололук, бата кылалык. Аллах Таала пайгамбарларга, сахабаларга, шейхтерге, оолияларга бардыгына дуа аркылуу гана жардам берген. Пайгамбарлар, сахабалар кырдаалда кайсы Африкадан же Ирандан же тияктан бир кура сурай кагыла деген эмес. Аллах Тааладан сураган. Ошон үчүн дуага бекем бололу. Мына мен Баткен жергесине келдим. Бирок мен бир эле гана максатым элди жакшылыкка чакыруу, сабырлыкка чакыруу, дуаны үйрөтүү, ушул жерде дуа кылуу, жана ошол кайсы жерде фитна болсо, ошол жердин жараны катары өзүмдүн элим, жерим деп, ошол мындай сооротуу үчүн, дух берүү үчүн, Кудай Тааланын астындагы милдетимди аткаруу үчүн ушул жерге келдим. Эми ушул жерден дуаны мен айтайын. Бул тажрыйбадан өткөн көп алымдарыбыз бизге баягы тартуулап келген жакшы дуалар. Биринчиден, ар бир ушул мени баягында угуп аткан киши, сиз баягы динсиздер чыгып кетсин, имансыздар чыгып кетсин, алардын тиешеси жок дегенде чыкпадыңыз. Ушул убакытка чейин уктуңуз, эми акырына чейин угуңуз, жана ушуга амал кылыңыз. Сураныч сизден. Мен дагы дуа кылайын. Көрүнгөн жерге барып ушуну айтайын. Аллах Тааладан дуа кылалы. Биринчиси, астагфируллах. Алла Таала мени кечир. Аллахтан кечирим сурайм деп 100 жолу кыбланы карап дарат менен аттахиятта отургандай Аллах Тааладан мен күнөөкөр, менин күнөөм себебинен ушундай себеп келип атат, сыноо келип атат деп көздү жумуп, бир жерге көңүлдү чогултуп туруп, өзүбүздү күнөөкөр сезип туруп, истигфар айталы. Астагфируллах, Алла мени кечир, Алла мени кечир 100 жолу. Анан экинчиси салават айталы. Аллахумма салли ала Мухаммад. Кыска салават. Же Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дейсизби? Ушкасы салаватты 100 жолу айтыңыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу салаватты. Салават менен коштолуп барган дуалар сөзсүз кабыл болот. Алар үчүн эшик ачык болот. Жана гаи сопровождать этип кетет го машиналарда. Ошондой салават, пайгамбарыбызга кылган салават, дуаларды коштоп барса толук кабыл болот иншалла. Ар бир дуа кылганда салават кылыңыз. Салават айтыңыз дегендей. Ошон үчүн 100 жолу салават айтабыз. Экинчи тапшырма кайсы экен? 100 жолу салават айтабыз. Кечиресиздер, мен жолдо шамалдап калдым окшойт. Үчүнчүсү
жакшылап угабыз, тетрадь алып жазып алабыз, акырын айтам. Аллахумма инна надж'алука фи нухурихим ва науду бика мин шурурихим. Мына ушуну дагы 100 жолу айтабыз. 100 жолу айтабыз. Төртүнчүсү хасбуналлах ва ни'мал вакил. Хасбуналлах ва ни'мал вакил. Муну да жазып алыңыз, акырын токтотуп туруп. Бешинчиси Юнус алейхиссаламдын дуасы لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Мына ушул 5 нерсени истигфарды, салаватты, Аллахумма инна надж'алука фи нухурим дегенди, Аллахумма андан кийин айткан дуаны, андан кийин аяты карима, баягы Юнус алейхиссаламдын дуасын ар бирини 100 жолудан кайталаңыз. 500 жолу айтсаңыз сизге 20 минуттан аз вакыт кетет. 4 саат, 5 саат күнүгө телефондон ар кайсы ызы чууну көрүп атабыз. Башыбыз ооруп калып атат. Кайсы жака пикирибиз чачырап атат. Жок, мунун баарын токтотуңуз. Телефонду өчүрүп коюңуз дагы. Тахажжуд маалында мына саарлыкка туруп атасыз, зуурлук жеп атасыз. Ошол маалда тахажжуд намазы окуп туруп, зуурлук жегенден кийин намазга чейин, багымдат намазга чейин ушу зикирлерди толтуруңуз, урматтуу туугандар. Аллах Таалага кайрылалы. Элдин арасында белгисиз күнөөсүз адамдар бар. Аларды биз билбейбиз. Карапайым элге ушул үйдөн жайылтыңыздар. Элдин арасында күнөөсүз адамдар бар, алардын дуасы кабыл боло турган. Ошолорго чейин жеткирсин. Алардын дуасынын себебинен мүмкүн мен күнөөкөрдүрмүн. Мен айтсам кабыл болбостур. Бирок күнөөсүз адамды, Аллахтын досуну жашыруун оолуян таап, ошого жеткирген болсоңуз, ошол киши эгерде окуй турган болсо, иншалла Аллах Тааланын жардамы келет. Бул дуа тажиктерди же башканы каргыштап салуу, аларды жер менен жексе кылып сал деген мааниде эмес. Бул дуага жөнгө Аллах Таала бизге тынчтыкты бер, жакшылыкты бер, жин шайтандын жана дин душмандарынын өтө жамандыгынан сакта. Аллах Таала сен бизге туураны туура деп көргөз, караны кара деп көргөз. Аллах Таала сен бизге жакшылык бер, жамандыктан сакта деген дуа. Алар да мусулман, биз да мусулман, баарыбыз ушуну дуа кылалы. Керек болсо алар да ушул дуаны кылсын. Бири-бирибизге биз жеткирели ушу дуаны. Баарыңыздардан суранып кетем, дуа кылыңыздар, бата кылыңыздар. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бата өтө зарыл нерсе. Демек, эң күчтүү курал эмне экен? Аллах Тааладан суроо. Аллах Тааладан суроо. Аллах Таала бизге тынчтык берди. Айтыңыз, бир күндө канча жолу сурап атабыз биз Аллах Тааладан? Сурап аткандар бар, сурап атасыз. Бирок мындай ирети менен, тартиби менен кайсы нерселерди окуш керек, ушуларды окуйлу, урматтуу туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барыңыздар, тынч аман болуңуздар. Иншалла Аллах Тааланы биз разы кылсак, Аллах Тааланы сүйүндүрсөк, Кыргызстан боюнча ар бир мечитте имамдар, жамааттарга айтсын, ушундай дуалар менен бекем бололу. Башчыларыбызга, бийликтегилерге баарына жакшы тынччылык, аманчылык болсун, эсен болсун. Аллах Таала күч кубат берсин, туура жолдон адаштырбасын, жакшыга жанаштырсын, жамандан адаштырсын деп дуа кылалы. Макулбу иншалла? Аллах Таала сизден разы болсун, дуаларыңыз кабыл болсун. Мага да дуа кылыңыз, мен сизге дуа кылам. Ким ушул дуаны кыла турган болсо, бирөөлөргө жеткире турган болсо, класс басып комментарий жазуубузду чукуруштун кереги жок. Бирөөгө ссылкасын жиберип коюңуз. Группага жибериңиз, башкага жибериңиз, дуа кылалы, урматтуу туугандар. Дуа кылалы. Аллах Таала баарыбыздын дуаларыбызды кабыл кылат иншалла. Дуа, бата кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.